келиндер азыр могу обедти тамакты бышырып берип коюп тамакты барбы тигил мектепте шайлоо башталыптыр. Шайлоого барып катышып келели. Айтайын деп такыр унутуп калган турбаймынбы? Жа 2 жыл мурун Европага окуйм деп кеткен Жеңиштин кызы бар эле го. Эми келгенден кийин тынч эле күбөгө тийбей мандатын да коюп алыптыр. Шерменде ата-энесине эле уят кылат, ата-энесин деле ойлоп койсо болот. Ошо да былтыр 2000 сомдон беришсе эле быйыл продукт көтөрүлгөнгө канчадан берет болуп экен? Кимиси көбүрөөк төлөсө ошого шайлайбыз да, жеңеке. Келиндер дагы кийин сүйлөнүп коесуңар да Кыргызстаныбыз качан өнөгөн депутаттар жакшы иштебей атат деп өзүңөр ушинтип акчага алданып башка бирөөнүн кызын жамандап отурсуңар. Мен ал кызды көргөм, ал өтө кыйын кыз. Ал депутат болуп, президент боло турган кыз ал кыз. Биз наоборот аны колдоп, мандаттыгын колдоп беришибиз керек. Мен лично өзүм ошого колдойм. Силер дагы ошого колдогула деп силерге айтаар элем. Туура. Ошентели.